Көрсөтүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Теңиртау кабарларынын жыйынтыктоочу топтому. Кезегинде маалымат программасынын алып баруучусу катары Теңиртаулук көрөрмандарга таанылган Жипара Садыкказиева уштапта рейтинги жогору программалардын автору. Айрыкча анын тигилже бул темадагы атайын репортаждары көтөргөн маселелер менен айырмаланып, алардын оң жагына чечилишин ылдамдаткан. Эгер чоң атасы акыл насаатын айтып, баалуу кеп кеңештерин бербегенде, каарманыбыздын зоболосу азыркыдай көтөрүлмөк эместир. Келечекте сот болгум келет деп айтсам, ошондо чоң атам абдан кыракы, билимдүү, көсөм киши болчу. Ал айтты: эки дүйнөнүн чындыгы, калыстыгы бир гана Кудай Таалага таандык. Адам калыстыктан жаңылат. Ал чоң нерсе, ал жүк болуп калат мойнуңда, балам. Сен келечекте журналист болушуң керек. Ушул кесипти тандагың деген, ошол адамдын айтканы менен ушул кесипти тандап, ошол кесипти кыялданып, ошол кесипти иштеп атам. Чоң атанын аксакалдык сөзүн жерде калтырбай, студент кезинде эле ошондогу жаңыдан гана уюшулуп, чыгармачылыкка, техникалыктан мүчтөрү жарды Нарын телесинин босогосун аттаган. Ошол кезде ушул телекомпаниянын кышын кынап, ташын койгон улуу агай эжелер менен, залкарлар менен эмгектенип, көп сабак алдым. Азыркы Нарын облустук жаштар ордосунун имараты ошол кезде телекомпаниянын кеңсеси болчу. Бул жер абдан муздак, эки бөлмөдө гана кабарчылар отурчу, тар болчу. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздарга жарык маанай каалоо менен бирге Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын кезектеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Жаз жана жаштык аттуу эссеге көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Чыгармачылыкты кыйрылык аксаткан жорудай ыңгайсыздыра карабай, Нарын телекөрсөтүүлөрү да, радиосу да жумасына 2 жолу эфирге оболоп турган. Көпчүлүк берүүлөрү жалпысын жарпын жазып, аларга кызыгуулар зор эле. Жаштыгына карабай, ушундай эл оозуна алынган программалардын авторунан Жипара Садыкказиева саналган. Ал эми Нарын облустук телерадио өзүнүн 30 жылдык тарыхында биринчи жолу мына ушундай заманбап студиялы болуп отурат. Телевидение үчүн студия негизги факторлордун бири болуп саналат. Андыктан ушул жаңы түзүлгөн жагдай шарт биздин чыгармачыл топ үчүн өзгөчө бир жагымдуу жаңылык, жаңы өзгөрүү, жаңылануу болду деп эсептейм. Калыстык иретинде бир эле каармансыз эмес, облустун бардык журналисттерин жана көрөрмандарын сүйүнткөн жаңы студиянын турулушуна Теңиртау өнүктүрүү фондусу караган ири суммасы чоң колдоо болгондугун баса белгилейли. Ошого жараша телерадио компаниянын жетекчилиги да тыным эмне экенин билбей, жаңылыкты жаратууга эч нерсесин аянбады. Учурда эмгек жамааты калк мүддөсү өтөп теле долбоорлорду белемдешүүдө. Албетте мында Жипара Садыкказиева сыяктуу улуу мундалардын тажрыйбалары, алып баруучулук чеберчиликтери, режиссерлук көз караштары кийинкилер үчүн чоң байлык. Айтмакчы, бүгүнкү күндө түзүлгөндүгүнө туура 30 жыл толгон Нарын облустук телерадио компаниясынын эмгек жамаатынын 95% жаштар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.